болбой калса намаз бузулуп кетүү коркунучтары бар эмеспи? Ошого токтолуп кетели. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Жалпы şu радио угармандары Алла Таала сіздерге райымын, берекесин, жан дүйнөңүздөргө жадырып жашооңуздар дайыма бактылуулук менен коштолуп өмүр сүрүүнү насип кылган болсун. Умтулууга, акылдуулукка, таанышмандыкка, тил чечен, сөз чечен, акыл чечен дейбизби, чечендер бөлүнөт эмеспи үчкө. Ушулардын баардыгын иш жүзүндө жашоо менен далилдеп, Арсланбек Буйлаш жана башка толтура улуу инсандарыбыз өткөн мына Жусуп Баласан агабыздын, атабыздын кут аттуу билик, кут билик деп коет, кут билим деп коебуз. Мына ушул китептери сыяктуу сонун китептери жазып кеткен. Ошого заманга жараша алымдар айтат экен го. Тамил Гафилин китепте келет. Ар бир замандын өзүнүн жашоо күн кечкирген сайын сөзсүз түрдө жарык берүүчү бир лампочка болот эмеспи? Ошол лампочка сыяктуу, чырак сыяктуу ар бир замандын, ар бир кылымдын өзүнүн чырагы болот. Ал адамдардын түшүнүгүнө, адамдардын деңгээлине жараша мусулманчылыкты түшүндүрүп бере турган аалымдар болот деп. Ансары ошондой аалымдарыбыз Кудай буйруса, мындан ары да чыга берет деген чоң үмүттөбүз. Бул боюнча Алла Таала негизи намаз дегенде жөн эле эңкейип туруп коюп эле анан колду көтөрүп бата кылып коюу эмес экен да. Бул намазга терең маани берип, намазды түшүнүп, намаз окуганда бул жанды кыйноо эмес. Намаз окуганда ушунчалык берил окуш керек. Берил окуганда жан дүйнөбүз жыргаш керек. Эгерде намаз окуп атканда жан дүйнөбүз кыйнала турган болсо, демек биз намаздын маани маңызын түшүнбөгөн болобуз. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Бакара сүрөсүнүн 45-аятында. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вастаину бис-сабри вас-салah. Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Намаз Алла Тааладан жардам сурагыла сабыр аркылуу жана намаз аркылуу. Албетте бул намаз жүрөгүндө Кудайга болгон берилүү сезими болбогон адамдарга бул албетте оор, жүрөгү менен Кудайга берилген адамдарга гана бул намаз рахат болот, жеңил болот деп. Себеби дегенде кээ бир учурда азык эки түр болот эмеспи? Дене азыгы, анан рух азыгы деп. Саид Нурси рахматуллахи бая жакшы түшүндүрүп берген. Эмне ушу 5 мал намаз окугандан көрө эртең менен эле жолсо кечинде эле намаз окуп койсо болбойбу, ошолдой жетет десе, жакшы жооп бериптир, ошол акылый далил келтирген да эми. Bir günde kança jolu tamaqtanasыз, 3 жолу адатта, же болсо 2 жолу. Ошонун баарын бириктирип эле эртең менен же кечинде жеп койсо болбойбу деп. Жок, ар бирин өзүнүн ордунда жеш керек да. Ошол сыяктуу 5 мал намаздын 5 башка убакытта окулушу адамдын рухуна ошондой азык, ошондой бир рахатты бөлөйт экен. Анан эми намаз бул адамды күнөө ыплас нерселерден токтотот. Ошо фарз намазга киргенге чейин намаз жөнүндө түшүнүп алышыбыз керек болот да. Бул танха ан-нафс анил фахша вал мункар. Намаз ыплас жаман нерселерден тозот. Анткени Алла Таала Куранда Анкабут сүрөсүнүн 45-аятында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва акимис-салата инна-салата танха анил фахша вал мункар. Намазды тургузгун, намазга берилип окугун. Ошол окуган намазың сизди ар кандай ыплас, туура эмес нерселерден тоза алат. Эмне үчүн? Туура эмес кыймылдап барасаңыз, балким учурунда ачууга алдырып, же болбосо бир өтө кубанычка алдырып, же бир дөөлөткө, же болбосо бир мансапка, же кандай бир текеберчиликке алынып бир нерселерди туура эмес сүйлөп, же туура эмес мамиле кылып алышыбыз мүмкүн. Ошол учурда адам өзүнө суроо берет экен, намаз окуп баштаганда кайра. Кокуй. Мен намаз окуганым кайсы, оозуман ыплас сөздөрдүн чыкканы кайсы? Намаз окуганым кайсы, бирөөлөрдүн акысын жеп алып кайра бербей коюп атам. Намаз окуганым кайсы, жолдо кетип атканда ашатып, кырааты менен сөгүп кетип атканым кайсы? Колдору жана жудуктарды түшүнбөй турган
сөздөр менен ишарат кылып үйрөтпөй ардемкелерди. Мына ушундай сөздөрдү, кыймылдар жасай бергенде намаз эмне кылат экен, силкилдетет экен. Ой, кой антпе деп. Ошол жүрөгүнө келе калып, кайра өкүнө калып, кечирип койчу, мен туура эмес сөз сүйлөп алдым. Туура эмес кыймылдап алдым, туура эмес мамиле кылып алдым сага деп кечирим сурай калуу ошол намаз көкөрөнү отурган болуп эсептелет экен. Анткени башка аятта келет, бул керек болсо адамдын жүрөгүн дагы тазалайт бул. Анткени Алла Таала Кур'анда айтып атпайбы? Худ сүрөсүнүн 114-аятында бисмиллахир. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Sadaqallahul azim. Namazды тургузгун күндүздүн эки тарабында. Күндүздүн жарыктын алгачкы тарабында жана оогон тарабындагы. Бул эми баягы кагаз короп үстүрттөн айтылып атат да бул аят. Күндүздүн башталышы бул багымдат намаз, тафсирде келгендей. Түш оогондогу күндүз бул пешин менен асыр болот. Анан вазулафа минал лайл, кечиндеги кирген учурлардагы намаз дейт. Бул шам менен куфтан намаз. Ошентип 5 мал намаз. Дагы иннал хасанат юзхибна сайят. Албетте радио гарман бар экен, радио гарман. Алло. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Достор, менде эки суроо бар да, бирөөсү намаз жөнүндө, бирөөсү сакал боюнча. Бериңизчи. Каза намаздарыбыз өтө эле көп да. Анан ошого тоба кылып, мындан кийинкисин каза кылбай окуп кетсек, ошо тоба кылсак, айталам иншалла кечиребиз. Анан экинчи суроом, мен сакал коюп, кайра алып сала берем да, ошо күнөө болуп калбайбы? Түшүнүктүү. Болду да? Рахмат, ассаламу алейкум. Рахмат, Алла разы болсун. Абдан маанилүү суроо. Каза намазы боюнча. Биринчи өзү каза эки түр болот. Каза касти, анан каза сахи деп коет. Касти бул атайлап каза кылуу. Мен окуйм. Убакыт саат келгенде окуйм. Намаз дегенде мына сайыз убагында көп болбодубу? Койчу ошо намазыңды. Пенсияга чыкканда жетишпейт дегенде. Деп мен пенсияга чыкканда окуп алабыз. Мен намазды азыр мен окуйм мен деп. Атайлап каза кылуу, муну казасын окуу менен кутулбайт. Бул бир гана тообо менен. Муну тообо кылып кутулат. Жок, экинчи сахи деп коет, баягы кайдыгерлик менен, жалкоолук себебинен маани бербей, ушул сыяктуу көрүнүштөр менен намаз окуй койсо, окуйм да, же болбосо уктап калып, Кудайым буйруса окуйм дейм. Бирок бир аз ишим бар да деп кыскасы ар кандай шылтоолор менен намазды жокко чыгарбайт, парз экенин мойнуна алат. Бирок аткарбай келген ар кандай себеп менен. Бул сөзсүз түрдө окуш керек. Мисалы, болгон эки түр менен ниет кыласыз. Эң алгачкы багымдаттын казасы дейсиз, же багымдаттын эң соңку каза намазын дейсиз. Күндөрдү белгилеп алыш керек. Мисалы, багымдат намазды окуурда мурун адат кылып алса болот. Бир жумалык каза намаз деп. Ошондо 7 жолу эки рекеттен окуйт. Пешим намазы келгенде дагы 4 жолу пешим, 7 жолу пешим. Асырга келгенде да 7 жолу. Шамдан алдын эмес. Ар бир намаздан мурун эми адат кылып алыш керек да, шартка жараша. Шамдан алдын окуу болбой калат, анткени убагы тар аз да. Ошон үчүн шамды фардын окуп бүтүп эле, анын артынан 7 шамды окуп, ушинтип бир жумалык кылып, анан 10 күндүк кылып, же 5 күндүк шартка жараша ушинтип казасын окуй бериш керек. Болгону жана түшүнүп алыш керек, каза касы сахи деп. Ал эми экинчи суроосу сакал боюнча. Сакал бул негизинен адат сүннөт. Бул биздин гана сүннөт деп айта албайбыз. Себеби дегенде бүт пайгамбарлардын баары сакал коюп келген. Пайгамбарлардын баардыгы коюп келген. Мисалы, бул биздин гана пайгамбарыбыз койгон, ошон үчүн биз гана деп талашалы десек, мына бүгүнкү күндө попторду көрүп атасыздар. Аларды деп бүт баарын коет. Жашынакай. Алардан айырмабыз биздики. Мурутуңарды кыскарткыла деп атпайбы? Абдулла ибн Умар, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кайниси. Хафса энебиздин иниси. Хафса энебиз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга турмушка чыгып атканда Абдулла ибн Умар радияллаху анху. Бул жашы 10 болгон болот. Жашы 10 болот. Кайниси болгон. Мына ушул киши ажылыкка барган кезде сакалдын капталдарын алган. Бул жагынан бир тутам калтырып, этек жагында эмне кылган? Кыркып койгон. Бул Ханафи мазхабында ушундай. Кимде ким Ханафи мазхабын кармайм десе, биздин Ханафи мазхабы боюнча сүннөт сакал бир тутам коебуз.
Муну кыркабыз, эки жак капталында алып коебуз. Анан эми турмуш тиричиликке байланыштуу кээде Россияга, кээде Америкага, башка жактарга, чет өлкөлөргө чыкканда туура алышка туура келип калып алып калып атышат. Бирок негизи бул сакал коюу сүннөт, аны сактай билүү важип. Кандай буну кирдетпеш керек. Жана сакал себептүү пайгамбарыбызга да сөз тийип калбасын. Сакалың өрттөнгөр, сакал эчкиде да бар деген сөз тийип калат ба кээде. Бул пайгамбарыбызга себепкер болуп калбашыбыз керек. Сакалды мындайча коргошубуз керек. Анткени Алла Таала Куранда аят бар да. Куранда мынтип айтат. Силер дин душмандарын сөкпөгүлө, силерди сөгөм деп мени сөгүп албасын дейт. Сакал бул жакта эле турсун, дегеле ушундай. Мусулмандар силер күйгүздүңөр го деген сыяктуу сөздөрдө кетип калбаш керек. Биз дайыма кыймылдаганда биринчи Алланын ыраазылыгы үчүн тыйылабыз күнөө нерселерден. Сооптуу иштерди Алланын ыраазы үчүн аткарабыз. Мусулмандар да ушундай болот турбайбы деген. Муну каяктан алып атабыз? Хасан Басир рахматуллахи алейхи айтканда, даават сөз менен эмес, даават өзүң менен деген, жашоо менен деген. Ошол сыяктуу сакалды койсоңуз, аягына чейин коюңуз, татнакай алып жүрүңүз. Жана сакалды мындайча айтканда сыйлаш керек. Майлап, сүттөп, таснакап, тарап, жууп тазалап, чачтан дагы зарыл, таза карау. Чачты коебуз, бул чачты коюп өстүрүп жүрүү бул сүннөт болгону менен Али радыйаллаху анху деген чачтын ар бир адам жунуп болгондо ар бир түбүнө жунуптук тиет. Ошого суу тийбей калабы деп корком деген. Ошол үчүн Ханафи мазхабы ушуну алат, чачты кыскартып коюуну, жоксо алып салууну. Ошол үчүн сакалды койгондон кийин сакалга жараша эмне кылыш керек? Кыймыл аракет жасап албаңыз. Ошон үчүн же болбосо кое албасаңыз, алып жүрө албасаңыз, анда койбой турганыңыз дурусураак болот. Рахмат, Алла разы болсун. Бир аз кыстарма кылып кетсек, себеби каза намаз боюнча, устаз. Кээ бир адамдар каза намаз деп жүрүп, баягы шайтандын васвасасы келет экен да, сен казаларың көп го депчи. Ошо бир аалымдын көз карашы бар экен. Каза намаз жөнүндө көп ойлонбогула депчи. Сен ушул күндөн, мойнуң алган күндөн баштапкы намазыңды жакшылап тургуза бер. Ундан кийинки намазыңды каза кылбаганга аракет кыл депчи. Анан колдон келсе ошол жана сиз айткандай ар бир намазга 7 убакыт деп эле бир убакытты кошса делечи, бир убакыт намазды кошуп кетсе деле, мисалы үчүн билинбеген менен бир топ эмеге каза намаздар аткарылып кетет экен да. Ошол себептен жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмеси бул бизге айткан осуяттарынан улам. Демек биз ошол намазды баштагандан кийинки намазды бекем кармасак, ошол дагы жакшы болмок. Сакал боюнча ошо өзү аты айтып тургандай сүннөт деген аты бар. Эми бул баягы чынында динде балким сакал койбосоң сен чоң күнөөкөр болдуң деген нерсе жок. Ошон үчүн көрөрманга, угарманга айтып кетчү нерсе негизи ошол жүрөктү таза алып туруп, ниети түз кылып туруп, 5 убакыт намазды Кудай Тааланын бизге жиберген ошо парыздардан эч качан бир оолак болбошубуз керек экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, ошо сиздердин дагы көйгөй болгон суроолор болсо берсеңиздер болот. 0312 68 06 06, ошол эле убакта 0709 бул WhatsApp номер экен. Бул деле 68 06 06. Кайрадан улап кете берели жана намаз жөнүндө сүйлөп атабыз. Жана туура айттыңыз. Баягы сөз эле 7 күн десе кээ бир оор көрүнүп калат. Мисалы, баягы айтат го, алыңа жараша деп. Анткени Алла Таала Куранда деп атпайбы? Бисмиллахир. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Пенденин күчү жеткен нерсе гана буйройт. Балким бир күн жалаң багымдат намаз, эртеси пешим, ушинтип кыскасы жазып алып акырын жыла берет. Туура айтасыз. Жанды кыйнап албаш керек. Дагы бир радио угарман бар экен. Анан жанагы аят айтып атпайбы? Радио угарман. Алло. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Менде бир эки суроо бар эле, мына Кыштырып анан сурооңузду бериңиз, урматтуу радио угарман. 2 күндөн бери шаарда бир байпак пайда болуп калды да, дагы бир өткөндө мурдагысынга болбойт деп бир фатва чыкты эле, бирок азыр 2 күндөн бери да бир 2000 сомдук байпак үстүндө таарат байпак деген жазуусу менен бир байпактар пайда болуп калды. Ошонун бир тактап берсеңиздер. Анан экинчи суроо, эртең менен баамда токкондон кийин аны жуунуп тарата алабыз, бирок жумуш калат, бутка бир эме чачып калабыз да, кээде баягы бир эме асыйтил. Ошол таратты бузабы, бузбайбы, ошону билип коюп бериңиз. Каяка чачып калабыз дедиңиз? Бутка баягы асыйтил чачып коебуз да, мындай. Асыйтил чачыптан байпак кийебиз да, жумушка баратканда. Бирок таратты алып туруп. Анан ошондо тарат бузулуп калабы, бузулбайбы, ошону билели дегенбиз. Рахмат, Алла разы болсун.
суроону бир тактап. Суроо биринчи суроо жанагы азыр бир байпактар WhatsApp'тардан келип атпайбы? Видеолор. Жана байпак, кадимки байпак мас тартканга болот деп. Экинчи суроо ошол эртең менен көчөгө чыгып атканда даратты толук канып алып, бутту жууп туруп анан бутка сепчү жана эмелер бар, освежителдер бар. Ошону сеп анан носки кийип кетип атам. Даратты бузбайбы дейт. Освежитель жана ооруйт да бут ошого себеп атат да. Ошол ар түрдүү себептер менен. Мар себептер бол. Негизинен экинчи суроосунан баштай берейин. Бутту толук дарат алып бүтүп, анан освежитель жанагындай себеп, ар кандай себептен ооруйт же башка болот да, ошол себеп кылса эчтеке болбойт. Даратты алып бүткөндөн себеп даратты бузбайт. Бузбайт, эч кандай иш болбойт. Тим эле мисалы улуусада уят жок дейт го, малдын заратын кечип алса да дараты сынбайт, сындырбайт. Ажатканага 100 жолу кирип чыкса да сындырбайт. Эгерде бошонбосо жана бутун булгаласа. Шарттары бар, ошол себептен бузбайт. Дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелучу. Алло. Алло, слушай. Алейкум ассалам рахматуллах. Ассалам алейкум. Мен мындай бир суроо болуп атат. Эми жанагы жаштарга, карларга ошо сакал коюп эле намазга жолугуп өттөн мен намаз окуйм деп элим бул сакал койсо намаз окуйт экен, түшүп өткөн деп эле кетип атат да. Ошондой эле аял киши эле кыз киши эле ошондой баягы эме жабын эле жүрөтмүн. Бир-эки жолу өзүм деле күбө болдум. Башкыртта магазинге алып калып турган сурап калдым, ошондойсун. Окуйм жөн эле салып алдым дейт да, митчи эмне. Окуй жөн эле санап ошондой кылып алдым дейт. Ошондой эле сакал коюп эле мен немемди эле бир эки сөз жазып эле ошолор күнөө болобучу, күнөө болбойбу? Таң кылам да менчи. Ошону мусулман атынан жамаат деп коет да, ушундай диндер мондай кылат да. Оюм ушундай кетип атат да. Туура, ооба. Түшүндүм. Жана биринчи суроого жооп берип, анан бул эженикине жооп берели. Бул бир, андан кийин туура жанагы бизде атайын WhatsApp'тан бир окуучу балдарыбыз жөнөтүптүр. Ичине суу куюп көрүп атат, сыртына төгүлбөйт экен, чыгып кетпейт. Сыртынан оодарып ичине коюп мындайынан кылса анда деле төгүлбөйт. Бутуна кирип алып туруп жөө басса кадимкидей кете берет экен. Жана 4 имам тең шарт койгон да, өзүнчө койсо эч кандай байлабай тике турсун деп. Андай деле турат экен. Ошондой шарттар табылгандан кийин кантип жок дейбиз, ал болот. Беймарал. Боло берет. Ал эми бул эжебиз дагы бир радио каарман бар экен, анан өзү кайра болбой калыптыр, улам терели. Бул эжебиз кээ бир сакал коюп алып, анан намазды окуйт деп атабы? Ошого жараша жүрбөйт деп, ошондой деди. Анан экинчиси намаз окуйт, бирок жолу салынып жүрө берет деп. Эми биз дайыма хуснузон, жакшы ниетте, жакшы күмөндө болушубуз керек. Туура андай инилерибиз да бар, тааныш балдарыбыз да бар, досторубуз деле бар. Сакалды кадимкидей сүннөт сыяктуу кылып койгон, чоң кылып, бирок 5 мал намаз окубайт. Эми ал үчүн ислам күнөө эле эмес. Мусулманчылык күнөө эле эмес, ал адам өзүнө болгону алдабаш керек да, баягы намаз окуган кишидей болуп. Ошондуктан Канзут Дакайык деген китепте келет. Ошол китептин шархы бар. Табиинул Хакайык деген, акыйкаттарды ачыктоо деген китеп бар. Ошол китепте келет. Соода тармактарда дини терминдерди колдоно берүү бул макру дейт. Баягы өзүн диндар көрсөтүп, динге берилген киши болот. Субханалла, машалла, алхамдулилла, жакшы, машалла, биз да тахажжудда дуа кылабыз депчи. Ушу 5 малды айтпайт, тахажжудда айта берет эле. Эпте өзүн баягы диндар көрсөтүп, мунун бардыгы уят нерсе, уят нерсе. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Менде бир суроо бар эле. Мен балдар тихо. Балдар болуу адамдын бир көз тигип кирене кирет деп коет го кызча. Кирене? Ошондой кирген кишилерди мен өзүм бир тартып алган адатым бар да, бирөөнүн ошондой мен например өзүм балдарымда деле бир кирене кирсе, ошону мен өзүм чувствовать этип эле, өзүм билип эле, эстеп эле жаман боло берем. Анан мен бирке балдарды бир Фатиха сүрөсүн окуп ушундай эмелерди кылып эметсем, кичине балдар ырастап калат, бирок бирөө айтат, ал ичинде адамдын ичинде жин шайтан болгондо да ошондой болот. Ошон үчүн билет, тигиндей мындай деп, ушуга толук маалымат берип коесузбу? Рахмат, Алла разы болсун. Жана суроонун аягына чыгып коелу. Мына ошондой кылып колдоно бербей эле, бул макру дейт. Кала берсе, мына мечиттерде 6 сан аман жашнакай эле жүрүп,
жөн эле тилемчилик кылып алгандар бар. Алтысан аман туруп. Эми баягындай Кудайдын бетин аргысын, баягындай күтүүсүздөн пайда болуп калган рак сыяктуу оорулар чыгып атпайбы? Анан ошого жардам сурап келсе, ал башка маселе. Жок, адат кылып алган, кесип кылып алгандар бар тилемчиликти. Ошолорго дагы акча берүү макруh дептир. Эмне үчүн? Булар адат кылып албасын. Тескеринче аларды эмне кылгыла? Кубалагыла дептир да, баягындай. Көңүл бурбай койгула дептир. Эч таптакыры. Ошол сыяктуу мынау дини өзүн диндар көрсөтүп, жанантип жүргөн болсо, бул өзүнө биз аны менен тааныбайт. Ошондуктан ыймандын шартына сакал же болбосо бир жоолук кирген эмес да. Жоолук бул парз болгон. Аврат деп коет, аялдардын уяттуу жерин жаба турган. Бир парз аткарган болуп эсептелет. Ал эми намаз окубаса, ага өзүнчө күнөөкөр деп эсептелет. Ага биз ошондуктан биз өзүбүз оңдоо менен алектенсек, башка бирөөнүн кемчилиги жөнүндө убактыбыз азаят. Китепке окуп, жакшы нерселер менен негатив нерселерди кабыл албай эле коюш керек. Бирок ошол эле учурда алдан баштага керек. Өзүн диндар көрсөтсө деле. Экинчи суроо бул тууганыбыз айтып атпайбы? Адамдарга бир кирине кирип калса, өзүм сезе берем, эстей берем, анан аны жоюп коюп, аны эс алып калам деп атат да, ошо мааниде. Бул эми Айша энебизден риваят кылган сахих хадис бар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам кеч киргенде Муаввизатайн жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп, өзүнө дем салып, колу менен митип сүртөт эле депчи. Кээде ошентип өзүн сүрткөнгө да акыбалы жетпей калганда, Айша энебиз айтат, мен дем салып, өзүнүн колун кармап, колун билегинен кармап дейт. Өзүнүн колу менен денесин митип сүртүп чыгат элем дейт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды митип сүртүп. Ошол үчүн бар. Ошого кошумча катары жаш балдар менен эки жакка айылчылоо өзү этиятташ керек. Анткени пайгамбарда сахих хадистер бар. Далилу Саилин деген китептерди карабаса болот, ким арабча билсе. Ошол китепте келет. Эгерде тагдыр менен бир көз экөө жарышып калса, көз биринчи жетип барат адамга деп. Ошон үчүн фаинал айна хаккун, көз бар деген. Ошол үчүн этиятташ керек, көз тийип калат. Ошо үйгө балачканы калтырып коюп, өздөрү беймарал барып келе берсин. Анан жана кеңеш Фатиха сүрөсүн окуп коюп, Ихлас, Фалактын сүрөлөрүн окуп коюп, жанантип дем салып кое бериңиз. Кудай Тааланын берген сизге бир чоң талант экен. Жакшы болду. Алла разы болсун. Бир WhatsApp'тан неме келген экен. Ассаламу алейкум. Бакыт устаз, сиздин элге кылган кызматыңыз өтө чоң. Жараткан сизге үй бүлөлүк бакыт, күч кубат берсин. Дайыма жаркырап, эл алдында даават кылып жүрө бериңиз. Биз сизди терең урматтайбыз деп Бекжан деген. Алла разы болсун. Ихластуу жигиттерден. Рахмат, Алла разы болсун. Анан дагы бир WhatsApp'тан келген эмени окуйлу. Ассаламу алейкум. Менин сурайын дегеним кредит, процент болбойт дейт шариатта. Намаз окуган туугандарыбыз кредит болбойт деп бизге айтышат да, өздөрү кредит алышат. Кредит процент алгандын күнөөсү кандай болот? Алла разы болсун. Намаз окуган бир туугандар дейт, ошол туугандарыбыз бизге болбойт деп коюп туруп, алар өздөрү алып атышат дейт. Буга да жооп берели. Азыр дагы бир радио каарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Радиосу азыр эме шариат айтып аткан. Кандай дейсиз? Баян айтып атпайбы, молдоке сүйлөп атканбы? Ошол ушул. Суроолоруңуз болсо бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Намаз дуаларыңыз кабыл болсун. Мен сизге кайрылып бир суроо берейин дедим эле да. Бериңиз. Менде ушундай бир бала бар да, анан ичет. Анан энесин мондай сөккөндөр, энесин сөккөн, ошону кандай туура дейсиз? Эми мен өзүм оорукчанмын. Анан кийин биз оорукчан киши көз каранды болуп эм алып калат экен. Баягы жакпай калат экен да. Эми бул бала үйлөнүп, аялдары кичинеме баягы туура эмес болуп, анан бир ислам жөнүндө 5 маал окуйт деп келин алганбыз. Анан ал окубайт экен, 5 эмес 1 маал окубайт. Медресен бүткөндө ушундай биз үмүт менен алганбыз. Эми өзүңүз түшүнөсүз, ата эне баягы жакшы менен алат да. Анан ошондон үмүт кылып алып, медресен бүтсө, 5 маал намаз окуса, Алланын жолунда экен, Кудай деп баягы мурдада кетирген аял алды. Аял да эме туура эмес болуп калды. Эме азыркылар көтөрүмү жок болуп калды да. Анан кийинкисин алып ошо үмүт кылып алдык эле. Алсак, анан кийин ал 2 ай жашады, бирок мен кулчулукка келген эмесмин, тигүүдөй мен баспаган балам да бар үйдө 26 жашта, экөөбүз 1 группа инвалидбиз. Анан ошо бала деген ошолорго болушу, аялга эме кылат, анан эме жасабай эле койсун. Аялга жан тартабы? Аялга жан тартып сизге катуу сүйлөп атабы? Ооба, ошентип эме алды. Анан мен айттым, өзүнчө оокатыңарды кылгыла айланайын десем, өзүнчө дем ала албай койду. Анан ал мени пенсиямды карап эле, мен митем дейт. Анан ал
Geli tуура эмес, кыскасы туура эмес жана бала дагы ошонун эмеси менден чыгарып атат. Айланып кетем, мен ушу бала канча жамандык каалайын. Эми ошону деген мени ушундай ыплас иш сөз менен сөктү да, мага мындайча айтканда задание берип атат да. Эле деген сөздөн айланып кетти. Мен ошо капа болуп өзүм ушу эме болуп, мен деген күнүгө давлением көтөрүлүп айланып. Алла сабыр берсин апа. Ошо баланыкы туурабы? Уят сөздөр менен сөгөт да, ушундайчы. Мен күнөөлүү кылат, өзү ичет, иштебейт. Сабыр кылыңыз. Алла разы болсун. Сабыр кылыңыз апа. Жакшы туруңуздар. Кредит боюнча болбоду. Өздөрү баягы молдокелер сойбо деп коет, бирок союп койсо өздөрү жыргап жейт дегендей кылып айтты окшойт. Анан өздөрү кылба деп коет, бирок билип туруп сууга сеет деген одоно макал бар. Молдонун айтканын кылган деп орой макалдар бар. Молдонун үйүнөн 5 каманын башы чыгыптыр деген макалдар бар. Булардын баары жөн айтылган эмес, чычалабай эле коюш керек. Анткени алда пенде эртеңки күнү жаңылып калышы мүмкүн. Ошондуктан үлгүнү бир гана пайгамбарыбыздан жана пайгамбарлардан жана сахабалардан, табийиндерден, табийиндерден гана алабыз. Жана өрнөк болуп өткөн аят хадистин негизинде жашап өткөн тирүү турган эмес, дүйнөдөн өтүп кеткен аалымдарыбыздын да өмүр баянынан үлгү алабыз. Анан тирүү жүргөн адамдар булар пенде, шариатка каршы келген жерлерин албайбыз, шариатка туура келген жерлерин алабыз. Ошон үчүн имам Малик рахматуллахи алейхи мынтип айткан: "Qawlu alimin yukhad wa yuraddu alayhi." Аалымдардын сөздөрү керек учурмалда алынат, керек эмес учурда ыргытылат деп. Анан эми биз динди ал адамдар менен тааныбайбыз. Канчалык өзүн диндар көрсөтсүн, тим эле башкача кылсын, селлени болсо 2 кабат кийип алсын, сакалын тизесине чейин өстүрүп алсын. Биз алардан үлгү албайбыз эч качан. Үлгүнү бир гана пайгамбарыбыздан, сахабалардан, табийиндерден. Анткени биз ал адамдардан үлгү алсаңыз, эгер менден да үлгү албашыңыз керек. Эртең күн мен мына сонун сүйлөп атып, сиз менен кошуна болуп жашап калат. Кадым эмне үчүн мен жака ыргытасыз деп, мисалы катуу кыйкырып жүрүшү мүмкүн. Карасаң өзү молдо болот деп айтат. Процент боюнча. Ошол сыяктуу үлгүнү биз алынан албайбыз. Куранда сүткорлук бул арам деп аткандан кийин, демек бул арам, жоло болуш керек. Ал эми мусулман менен капырдын ортосунда кредиттин болбойт деген маселе бар го. Мусулман менен капырдын ортосунда сүткорлук жок деген пайгамбар хадиси бар. Ал башка маселе. Ал уже башка маселе. Ал башка маселе. Деги эле бул жерде мусулманда молдокелер жөнүндө сөз кылып атпайбы? Таксырлар жөнүндө. Негизи бул жерде ошо процент кредит жөнүндө айтып атат да. Жана процент негизи болбойт. Өздөр намаз окуйт, бирок албайт. Негизи болбойт. Болбойт. Андан үлгү албайт. Шарттар бар, анын үчүн кенен отуруп сүйлөш керек. Кенен өзүнчө тема алыш керек атайын. Бактысыз Алла разы болсун, азыр могу кийинки апанын эмеси боюнча андан жооп берели. Азыр бир аз рекламалык пауза кылып коелу. Марал үналгысында каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин Сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз ошол кайрадан берүүбүздү улагынтабыз. Бизге келген суроолор боюнча эмени улай берели теманы бизге ошол жанагы апа өзүнүн тагдыры боюнча да айтып өттү, уулу жөнүндө, келини жөнүндө ошо кыскача токтолуп коелу.
мындай суроолорго жооп берүү да өтө жоопкерчиликтүү. Анткени баардык нерсе энеге байланыштуу деп энени да күнөөлөй албайбыз. Бала акмак деп баланы да күнөөлөш да кыйын болот. Эми сабыр кылыш керек болот, бирок Семетей атабыз айткандай Гүлчоро анан Канчоро деген болгон го. Канчоро саткынчылык кылып, Семетей атабызга чыккынчылык кылып, аябай бир азабын бергенде котур ташы койнунда акмакты баккан экем да деп арман кылган да Семетей атабыз дагы. Ошондо апасынын арманы бар экен Канчоронун. Ушул начар бала экенин билгенинде ошо төрөп атып эле мындай басып койсом ошол жерден өлүп деле калмак экенсиң деп. Ошо төрөлгөнүңдө эле деп. Бул жерде тарых канчалык тасталып айтылат айтылбайт кеп анда эмес, кеп бер жагында болуп атат. Начар бала экенин билгенде деп. Анысаар эми эне эч бир эне балам начар төрөлсүн, начар болсун дебейт да. Болгону тарбия ар кандай болуп калат. Азыр 4-5 багыттагы муунга бөлүнүп калбатпы? Союздун алгачкы динге берилген муундар болгон. Андан бер жагы атеист, чала атеист, чыныгы берилген атеист, мен мындай болгом, тигиндей болгом деп кайып жүрүп алган динге да моюнсунбайт, же закондон коркпойт. Ушундай. Ошол үчүн кыргыздар айтат: Кудайдан корккондон коркпо, Кудайдан коркпогондон корк депчи. Же закондон коркпойт, же шарияттан коркпойт, же мусулманчылыктан коркпойт, иши кылып, эчтекеден коркпойт ал. Ошондон Кудай сактап, ошондой муун болдук. Андан кийин Союздун жыргалчылык учурундагы, Союз ажырагандан кийинки азыркы муундагылар, кыскасы ушулардын баары ашмалтай чыгып, аралашып, кыскасы эне өзүнүн тарбиясын толук кандуу бербей калса дагы. Дагы бир радио көргөн бар экен. Аз улантып жооп беребиз. Кабыл алып коелу. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизерге Жана апабыздын суроосу мындай болуп атат. Эми сиз сабыр кыласыз, Кудайдан бата тилейсиз, анткени нааразы болуп баягы каргыш батаңызды берип кое турган болсоңуз, балаңыз эки дүйнөсү күйөт. Кандай эле Алкама радияллаху анху, Алла таала ыраазы болсун ал кишиден, пайгамбарыбыздын тапшырмаларын 100дөн 100гө 100% аткарган, өтө иштемчил, мээнеткеч, март, жоомарт, ушундай берешен сахаба болгон. Бул дүйнөдөн өтөрдү дагы тили келмей калган. Мунун окуясын дайыма эле байма-бай айтылып жүрөт. Ошол кезде энеси нааразы болуп калган. Аял алып башка үйлөнүп кетип калгандыгы үчүн. Аялын сөзүн. Эмне үчүн? Баары бир ата тарбиясы берилбегенден кийин толук кандуу болбой калат экен. Канчалык каныккан, жетиккен адис болсун, аалым болсун, башка болсун, өзүнүн эне тарбия берилбегенден кийин баары кыйын болот экен. Ошон үчүн пайгамбарыбызды айтпай да коюш керек, анткени пайгамбарыбыздын аталары берилбеген, миллиондогон атада миллиондогон эне тарбия бербеген, тарбияны берген ким болгон? Жабраил алейхиссалам. Аталык да, энелик да тарбияны толук кандуу берип койгон. Ошон үчүн ата тарбиясы толук берилбей калса дагы ар кандай себептер болот. Ошондуктан аял алды, аялдын үнүн угуп алып, тилин угуп алып кетип калган болот. Анан акырында мен ушунчасына ыраазы болуп, мен мындан баягы ыраазымын дегенден анан ла илаха иллаллах Мухаммад расул келме иманга келип, анан бул дүйнөдөн өткөн. Тескеринче апа сиз колуңузду алаканыңызды жайып, ар кандай себеп менен ыйман жагына, адеп акылак жагына камчыга сап, бычакка сап деген кыргызда жакшы сөздөр бар. Ошондой кайраттуу, эл бага турган, журт бага турган кылып тарбиялай албай калганым үчүн мен өзүм күнөөлүмүн деп Кудайдан батаны тилеңиз, анан кең пейил болуңуз. Такыр жок дегенде чүйдүн таласында кенен болуп, көлдүн тунуктугунда тунуктук сезимдериңизди жайып коюңуз. Кудай буйрса, Алла тааланын сап берген күнү өзү эле оңолуп жолуна түшүп калат буйрса. Кийинки суроо кандай эле? Ушул эме апанын тагдыры эми оор экен. Апага сабырдуулук тилейбиз, бирок мындайлар көп, мындай тагдырлар чынында көп кездешкендиктен, бирок бар бир эле энени күйдүргөн, энени күйгүзгөн адам эч качан оңолбойт чынында. Бирок кандай болбосун, биз ар бир нерсени өзүң айткандай күнөөнү мойнубузга алганды билген эң жакшы адам дейт го. Ошо апа балким ошол балага жакшы тарбия бере албадымы деп, эгер бул күнөөнү өзүнүн мойнуна алып туруп, ошо Кудай Тааладан жалынып, жалбарып, дуа кылып тилесе, балким Кудай Таала бир инсаф берүүчү Кудай Таала. Ата-эненин батасы жетет сөзсүз түрдө. Ата-эненин батасы сөзсүз түрдө кабыл болунат дейт. Дагы бир радио көрмөн бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло.
угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бизде бир суроо бар эле. Бериңиз сурооңузду. Жана капырлар менен мусулмандардын ортосунда суткорлук жүрбөйт деген сөз болду да. Эмне болбойт? Капырлар менен мусулмандын ортосунда суткорлук суткорлук процент боюнча. Түшүндүк, ооба. Ошондо кээ бир ушул жерде иштеп жаткан банктар, мисалы ээлери чет мамлекеттен да капырлар ошолор менен иштешсе болобу деген ой келди. Түшүнүктүү. Ошого кыскача токтолуп кетели эми. Ооба, негизинен ээлери бөлөк болгондон кийин, мисалы мусулман эместер болгондон кийин алар менен мусулмандын ортосунда сүткорлук болбойт. Демек, алгы бергиңерди жасай бересиңер, так мамиле кыла бересиңер дейт. Кандай эле пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мусулмандар менен эмес, капырлар менен да келишим түзгөндө келишимден бузган эмес. Баягы адамгерчиликти, мусулманчылыктын сапаты, адамгерчиликтин сапаты жогору экенин бир далилдөө үчүн толтура келишимдерди түзүп, ошо менен алдыга көзөй жашоону уланткан фактылар бар. Ошентип жашоону уланта бериш керек. Жожо, бул жерде суроо эме болуп атат. Биз алардын, значит, демек, бул жердеги банктардан мамилени жашоону уланта берет. Алып берип, банктардан процент ала берсек болобу деген түшүнүк келип атат. Эми Кыргызстандын ичинде болсо, кредит алсак боло береби деп. Бул талаш маселе. Бул сырткы, мисалы, Россия, же болбосо Америка, ошол тараптарда болсо алып бергисин жасай берсе болот. А биз азыр мамлекетибиз светский деген менен, бирок эл калк 90% мусулман да бизде. Ошол үчүн бул жерде этияттык болуш керек. Радио кырмандын эмесине бир кошумча, ошол биздин жашап аткан жерибиз бул жерге байланыштуу фыкта ушундай бир эме келет да, устаз. Себеби дегенде эгер бул жер капырлардын жери, то есть мусулман эмес мамлекеттерде, Россия болобу же Европа болобу, ошол жактан алып иштетсе болот. Бирок биздин жерибизде алардын иштетип аткан банкынан бул нерселерди колдонгонго бирок талаш маселе болгон менен бирок көбүрөөк эмелер тыюу салат. Жолобой болуш керек. Дагы эле тыюу салат, Анткени хадистер бар да, күмөндүү нерселерге жолобой кылат. Анткени күмөндүү адашууга алып барат деген бар. Ооба. Ошол Алла ыраазы болсун. Биздин жанагы элемебизди улантырып эч кире албай койдук да. Намаздын ошол эмеси. Бул жерде дагы бир суроого келген, ушуну эме кылалычы. Биз эме жана жума намазы боюнча ушуга бир токтолуп кетпесек болбойт. Жума намазындагы имам хутба кылып аткан кездеги окулуучу нафил жана сүннөт намаздары жөнүндө айтып кетсеңиз. Себеби дегенде бул бизде көп кездешет, хутбага чыкканда, имам хутбага чыккандан кийин жума намазында биздин кечигип келген бир туугандарыбыз келип эле сразу сүннөткө туруп алат да, же жанагы тахият масжид бар го, намазга киргендеги, мечитке киргендеги 2 рекат нафилди мен сөз окушум керек деп туруп ошо намазга туруп алып туруп бирөөлөргө жолтоо болгон адамдар көп. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба. Жанагы аяттын улантысы иннал хасанат юзхибина сайяат деп атпайбы? Албетте жакшылыктар жаман нерселердин баардыгын эмне кылат? Кетирет. Ал кандай? Майда күнөөлөр, ширк эмес, майда чүйдө күнөөлөрдү жок кылат. Бул аяттын келип түшүүнүн себеби бир сахаба чоочун аялды бетинен өп койгон болот. Ошол себептен түшкөн бул аяттын түшкөн себеби. Анан ошондо ызаланып, намыстанып жана сахаба пайгамбардан сурайт. Али хада деп бул аят мен үчүн түшүп калды ошондо десе, пайгамбар эмне деп жооп берет? Ли жамиъ уммати куллихим дейт. Менин жалпы үммөтүм үчүн түштү бул деп. Ушундай бир майда күнөөлөр болсо эмне кылыш керек? Кээде болуп калат атпайбы? Айланайын кандайсың деп туруп эле келип кол алышып эле бетиңен оң бетиң өпсөм сол бетиң калат дегенде сол бетиң оң бети калат дегенде ушундай эле учурашып өбүшүп эле ушинтип кетип атпайбы? Өбүп коюп атат. Анан ошондо ошол нерселердин баарын 5 мал намаз жууп кетет деген мааниде. Демек жууп кете берсе боло берет, турбайбы да, ача-мыча деп жеңил желпи деп кете берген болбойт. Боюнча. Болбойт. Анан эми нафил намаздар боюнча туура бул аябай талаш тартыштар көп. Ошого пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадистеринен, анан сахабалардын сөздөрүнө, табииндерге өтсөк. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ушунчалык айткан, нафил намаз эмес, ашыкча кыймылдаган болбойт. Хутба айтып атканда. Эмне деп айткан? Ида култа ли сахибика, жанында турган адамга айтсаң, имам жума күнү ансит десең, имам хутба айтканда факат лагаута бул туура эмес кылган болосуң деп. Туура эмес болот. Бул боюнча пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын туура хадистерин келтиришет. Сулайк бул сахаба келбедиби?
Ошол кезде сахаба келгенде эмне деп айтты? Фарка, сен намаз окудуңбу десе, жок. Ке отурбай окулат да. Анан кийин пайгамбарыбыз айтат, ракаатайн, 2 рекет нафил намаз окудуңбу десе, жок дейт. Анан тур, анда окуппай дейт. Ошондо туруп кайра окуп атыш 2 рекет нафил намазды. Жумадабы? Жумада. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ал жерде минбарда отурган болот. Пайгамбарыбыз эч качан отуруп хутба кылган эмес. Туруп хутба, бу жерде хутбага даярданып аткан кез болот. Бул хадистин келип түшүн себебин караш керек да, келип чыгышын. Келип чыгышын тарыхы ушундай бул хадистин. Бул хадистин келип чыгышы пайгамбар минбарда отуруп хутба өткөнгө даярданып турган кез болот. Демек хутба имам хутба минбарга чыгып хутба өтүп аткан кезде, ооба, сүннөт намаз окуганга болобу, болбойбу? Болбойт. 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 Ал боюнча дагы пайгамбарыбыз эмне деген хадис бар. Ана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам амсака анил хутба, керек болсо ушунчалык маани болгон хутбаны дагы токтотуп койгон да, намаз окуп атканда. Намазды окуш керек деген сөз да. Керек хутбаны токтотуп салган. Демек, урматтуу радио каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып атат. Имам хутбага чыгып, минбарга чыгып хутба окуп аткан кезде биз барып туруп ошол хутбаны тыңдап, угуп отурушубуз керек. Ошол боюнча жооп бар да. Керек болсо ошол жаныңдагы адамды да сен жөн отур дегенчелик деңгээлде дагы сен кыймыл аракет кылбай хутбаны угуп отурушуң керек, Ооба. Ушул нерсенен биз токтоп туралы, кийинки эмеде Кудай буйрса улантабыз, себеби дегенде бизден кийинки программага да жол бериш керек. Алла разы болсун барыңыздардан, урматтуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр. Кудай буйрса сиздер менен келерки жумагача көрүшкөнчө аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Кыргызстан мамлекетибизди Кудай Таала бардык жаманаттардан коргоп, элибиз эң жакшы, бактылуу бир жашоодо жашашын Кудай Таала насип кылган болсун. Сизге да бактылуу устаз келип бергениңизге Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.